Дарыканага кайрылгандардын көпчүлүгү беткап менен гигиеналык каражаттарды издегендер. Айрым учурда куру колго айтып жатышат. Я все аптеки здесь вокруг обошел. Потом крайне какой-то верхней аптеки, там всего вот остаток 3 штуки были, и то я их забрал. А у меня нет ее, не могу купить. Кытайдагы эпидемиологиялык абалдан улам даяр беткаптарды да, керектүү материалдарды даярдоодо азайды. Ал эми дүйнөдө ага карата муктаждык кыйла жогорулаган. Учурда жергиликтүү ишканалар беткап өндүрүп, бирок анын көлөмү аз болуп жатат. Даже несмотря на то, что не более 3 штук. Ар бир адамга 3 тонн гана берилип жатканына карабай, медициналык беткаптар бат эле сатылып бүтүп жатат. Учурда Бишкек эркин экономикалык аймагындагы ишкана суткасына 90 000 даана өндүрүүдө. Мындан сырткары Бишкек менен Ош шаарларындагы 5 ишкананын ар биринде күнүнө 300дөн 3000ге чейин марлиден жасалган беткаптар чыгарылууда. Бирок алар стандартка ылайык келбейт. Тартыштыктан улам аргасыз көрүлгөн чара. Учурда дагы бир өндүрүүчү бул багытта иш алып барууну максат кылып жатат. Туркиядан заманбап жабдууларды алып келүүдө көйгөй жаралбаса, жакын арада сапаттуу беткап даярдай баштайт. Кооптуу илдетке чалдыккан жана алар менен байланышта болгон адамдарды обсервацияга алууда дарыгерлер үчүн жеке коргонуучу каражаттардын болушу зарыл. Учурда анын тартыштыгы байкалууда. Больницаларда бүгүнкү күнгө чейин өзлөрүнүн баягы сатып алып койгон запастары бар. Аткандан именно ушу средства индивидуальной защиты СИЗ деп коебуз, себеби булар одноразовый болгондуктан бир кийип эле, бир кийгенде дагы ашып кетсе бир 4 саат кийип эле ыргытууга муктаж болуп атабыз да. Бат-баттан алмаштырганга айтпадымбы жана мамлекеттер жабык. Алардан келбей, ошон үчүн биз өзүбүздүн өндүрүүнү өнүктүрүп атабыз азыр. Саламаттык сактоо министрлиги дүйнөдө тез таркап жаткан илдетке каршы дарылардын тизмесин бекитти. Бирок аларды сатып алууга шашылуунун кажети жок. Азыркы учурда биз биринчи ирет симптоматикалык дармектерди бекиттик. Алар парацетамол менен ибупрофен, ыстымада колдонулат. Антибиотиктер анткени пневмонияга айланып кетиши мүмкүн, коронавирустук инфекция кээ бирки учурларда. Пневмония үчүн цефалоспориндерди, аминопенициллиндерди, ингибитор защищенный деп коет. Анан акыркы баягы жаңы вторхинолондорду сунуштадык. Ушул дары дармектердин баары бар. Бизде Кыргызстанда жетиштүү. Не скупать лишние лекарства. Дары дармектерди да медициналык жабдууларды да сатып алууга каражат бөлүнүп жатат. Тартыштык болбойт. Бирок жарандар дарыларды сатып алууга шашылбашы керек. Аларды себепсиз эле топтоп алса, чындап ооруп жаткан адамдарга жетишсиз болуп калат. Дүрбөлөң салууга эч негиз жок. Дары дармектер жана медициналык каражаттарды алууга кайрымдуу адамдар көмөк көрсөтүп, каражат чогултуп жатышат. Эл аралык донорлор да жардам берүүгө даяр экенин билдиришкен. Калыгул Асанбаев, Элдер Асанбаев, Ала Тоо 24.